Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы. Евразия аймагында соңку апта ичинде болгон кызыктуу окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Студияда Арахат Кеңешова алгач программабыздын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Молдовада парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. Арасында Орусияга ыктаган партиялар дагы бар. Ошол эле учурда батыш менен байланышты күчөтүү керек дегендер дагы бар. Миile de oameni aduși în mod organizat din Transnistria pentru Приднестровьеден миңдеген адамдарды ташып келишти. Ар бир добуш үчүн кошумча бекеттерден $20 беришти. Ооганстанда калган советтик аскерлердин арманы жана өкүнүчү, акталбаган үмүтү 30 жылда катардагы ооган жаранына айланган. Мекенинде өлгөндөрдүн тизмесинде жүргөндөр. Алгачкы 4-5 жылда мен советтер келип, бизди таап алып кетишет деп күткөм. Бирок андай 30 жылдан кийин да болбоду. Грузиянын парламенти криминалга каршы мыйзамдарды дагы күчөтүү тууралуу долбоорду талкуулап жатат. Негизги максат мыйзамдагы ууру деген түшүнүктөрдү таптакыр жок кылуу. Көрсөтүүбүздү Молдовадагы соңку окуялардан баштайбыз. Анда эмесе өткөн жекшембиде бул өлкөдө парламенттик шайлоо болду. Алгач ирет аралаш шайлоо системасы менен өткөн парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. Алдын ала эсептер боюнча арасында Орусия менен дагы, Батыш менен дагы мамилени күчөтүүнү жактаган партиялар бар. Ошол эле кезде бир дагы партия парламентте көпчүлүктү ала алган жок. Эгер партиялар 45 күндүн ичинде коалициялык өкмөт курай албаса, кайра жаңы шайлоо жарыяланышы дагы ыктымал. 2014 жылы Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге кол койгондон бери расмий Кишиневдун Москва менен мамилелери сууп кеткен. Орусия молдовалык айрым товарларга эмбарго салган. Азыр өлкө экспортунун 70% евро биримдикке багытталган. Орусия калкынын саны 3,6 миллион болгон мурдагы советтик өлкөнү 95%ке жаратылыш газы менен камсыздап келет. Бириккен Улуттар уюмунун чакырыктарына карабай, Приднестровьеде орусиялык аскерлер жайгаштырылган. Шайлоонун жыйынтыгында Молдованын жаңы парламенти экиге бөлүнүп калды. Европаны ыктаган талапкерлер да, Орусияны жактагандар да көпчүлүк добушка ээ боло алган жок. 6% босогудон 4 партия өттү. Баштапкы эсептөөлөргө караганда Социалисттер партиясы 31,32%, Акым блогу 26,41%, Демократиялык партия 23,86%, ал эми Шор 8,4% алды. Социалисттер Москва менен байланышты чыңдоо керек дешет. Алар 101 мандаттын 34-үн эң көп добушты алышты. Бирок бул үстөмдүк кылуу үчүн жетишсиз. Көпчүлүктү тарттырып жиберген демократтар Европага ыктап келишет. Акым блогу өткөн аптада демократтарды лидерибизди ууландырууга аракет жасашты деп айыпташкан. Социалисттер шайлоо ыплас өттү деп жатышат. miile de oameni aduși în mod organizat din Transnistria pentru Приднестровьеден миңдеген адамдарды ташып келишти. Ар бир добуш үчүн кошумча бекеттерден $20 беришти. Ал эми добуш берүү мыйзамдарынын сакталышына көзөмөл кылуучу органдар эч кандай чара көрбөй карап турушту. Өлкөбүздү 24 саатка мафияга жана кылмыштуу топторго өткөрүп берип коюшту. Бул шайлоонун жыйынтыгы элдин чыныгы добушун чагылдырбайт. Биз Акым блогу бул шайлоого эркин жана таза өткөн жок деп баа беребиз. Бизден талапкерлер добуш берүү учурунда катталган мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтардын баарын чогултуп жатышат, эртең кененирээк отчет түзүп башташат. Эл аралык байкоочулар добуштардын сатып алынгандыгы тууралуу көп маалымат бар экендигин билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары ошол эле кезде шайлоо мыкты уюшкандыкта, атагандаштыкта өткөнүн белгилешти. Ал эми өлкө президенти Игорь Додон эгер шайлоонун жыйынтыгы мыйзамсыз деп таанылса жана коалиция түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр мунасага жетпесе, июнда кайра шайлоо өтүшү ыктымалдыгын билдирүүдө. Программабызды улантабыз. Ооган согушунда дайынсыз жоголгон жана жакындары өлдү деп эсептеген Нокен районунун тургуну 36 жылдан кийин тирүү табылды. 1983 жылы туткунга түшкөн кыргыз жоокери азыр Ооганстандын Чакчаран шаарында жашап жатканы 2 баланын атасы экендиги айтылып жатат. Бул окуянын чоо жайын Азаттыктын интернеттеги расмий сайтынан сүрөттөрү менен кошо таап окуй аласыз. Кадырман көрөрман. Ооган согушунун ардагерлер кеңеши жакынкы күндөрү аны Тышкы иштер министрлиги аркылуу туугандар менен көрүштүрүүнүн жолун
издеп жатат. 36 жыл мурда дайынсыз жоголгон Оразалы Кочкоров сыяктуу эле учурда Ооганстанда мурдагы советтик аскер адамдары тирүү жашап жүргөнү маалым болуп баштады. Алардын дагы бири москвалык Бахридин Хакимов. Маджахеттердин колуна туткунга түшүп, ошо ойдон калып калган. Советтер келет деп күтүп, акыры үмүтү үзүлгөнүн ал журналисттерге айтып берди. Ооган жергесине Бахридин 22 жашында барган. Ал Герат провинциясында салгылашуулардын биринде туткунга түшүп калган. Бирок расмий кагаздарда анын аты согушта өлүп, кайтпай калгандардын тизмесинде. Совет бийлиги мага окшогон оңдогон аскерин эмне болсоңор ошо болгула деп таштап кеткен дейт. Гератта калып кеткендерден 21 киши болчубуз. Мен жараат алып, моджахеттерге туткунга түшүп калгам. Орус бийлиги менен байланышып, жардам сурайлы десек, ал кезде интернет, телефон деген жок болчу. Ошентип бизди таштап коюшту. Совет бийлиги каза болгон аскерлеринин сөөгүн алып кеткени да келген жок. Азыр үй бүлөм бар. Оогандардын арасында бактылуу жашап жатам. Жашоом тынч, Орусияга кайткым келбейт. Согуш учурунда Бахридин башынан оор жараат алган, андыктан кээде даталарды жана окуяларды чаташтырып алат. Орус тилин дээрлик унутуп койгон. Ислам динине өтүп, мажахеттердин катарында Совет армиясына каршы күрөшүүгө өткөн. Ооганстандын эли абдан боорукер жана меймандос келет. Мен жараат алып жатып калганда алар мени бутума тургузушкан. Ошондуктан мен бул жакта калып калдым. Азыркы аты Абдулла Шейх, биринчи аялы төрөттөн каза болуп калган. Андан бир кызы бар. Азыр экинчи аялы менен жашайт. Герат шаарында Жихад музейинде күзөтчү болуп иштейт. Бул жерде өзүнүн сүрөтү СССРде дайынсыз жоголду деген совет аскерлеринин сүрөттөрү менен кошо сакталып турат. Бахридиндин айтымында бул адамдар дагы эле тирүү, үй бүлө күтүп, өзү сыяктуу бактылуу жашап жатышат жана мекенине кайткысы келбейт. Менин кызматым КГБ менен байланышта болчу. Бул жакта калган совет аскерлери мага баш ийишчү. Эгер мен кетем десем, алар мени ээрчип кетишмек. Бирок ал жактан мени эч күнөөм болбосо деле жазага тартышат деп кооптоном. Экинчиден, бул жакта менин үй бүлөм бар. Андыктан мен Орусияга эч качан кайтпайм. Ооганстанда Бахридин алгач козголоңчулардын катарында жүрүп, кийин Талибан кыймылына өтүп кеткен. Айтымында бул кыймылдын Гераттагы башчысы Барадар Болдунун жеке жан сакчысы да болгон. Алгачкы 4-5 жылда мен советтер келип, бизди таап алып кетишет деп күткөм. Бирок андай 30 жылдан кийин да болбоду. Кийин бир жолу Иранда жүрсөм, Орусиядан кеңешчилер келип, мени күчтөп алып кетмей болушту. Эгемен өлкөдө мени ошентип зордоп жатышса, Орусияга барганда эмне кылышат деп корктум. Орусияда Бахридин Хакимовдун туугандары калган, бирок алар менен байланышпай калганыма көп болуп калды. Жашоомо ыраазымын жана өзүмдү оогандыкмын деп эсептеймин дейт ал. Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Эми баяндарыбызды улантып Грузияга келсек, бул өлкөнүн парламенти учурда криминалга каршы мыйзамдарды дагы күчөтүү тууралуу долбоорду талкуулап жатат. Негизги максат кылмыш дүйнөсү, криминалдын анабашы, мыйзамдагы ууру деген түшүнүктөрдү таптакыр жок кылуу. Роза ыңкылабынан кийин чынында эле бул багытта кардиналдуу өзгөрүүлөргө жетише алган Грузиянын тажрыйбасы тууралуу Азаттыктын грузин кызматынан кесиптештерим айтып беришет. Грузиянын ички иштер министрлиги жакында Тбилисиде жүргүзгөн атайын операция. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү же ага тиешеси бар деген 5 адам колго түшүрүлдү. Эгер күнөөсү далилденсе, алар 6 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Адатта Грузияда кылмыштуу топтордун өкүлдөрү катаал жазага тартылат. Аларды кармоо операциялары да эч аяосуз жүргүзүлөт. Ал эми 90-жылдары мыйзамдагы уурулар мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлине кийлигишкен бейрасмий макамга жетишип калганы белгилүү. Алар ар кандай чыр-чатактарды өзүнчө жөн көрүп, айыптуу деп эсептеген адамдарын жазага тартышчу. Баары Роза ыңкылабынан кийин бийликке келген Михаил Саакашвили криминалга согуш жарыялаганда гана өзгөрдү. Ал биринчиден АКШда өткөн кылымдын 50-60 жылдарында мафиялык кландарга каршы күрөшүү боюнча кабыл алынган стандарттарга таянды. Экинчиден Италияда кеңири колдонулуучу тажрыйбага негизделген иш-аракеттерди жүргүздү. Өлкөдө кылмыш жасагандардын жазасы катуулап, полициянын шектүү адамдарды кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар деген аныктаманын негизинде кармоо укуктары кеңейтилген. Кийин мамиле андан да катуулап, кылмыш дүйнөсүндөгү макамы бар адам мыйзамсыз иш жасабаса да, аны жоопко тартууга уруксат берилген. Адистердин айтымында дал ушул чара мыйзамдагы ууруларды аныктоого кеңири мүмкүнчүлүк ачкан. По сути дела, вопрос решался так. Алар мындайча иштеген. Мыйзамдагы ууруга сен мыйзамдагы уурусуңбу? Өзүңдү ошондоймун деп эсептейсиңби? Деп суроо беришет. Эгер ал ооба деп жооп берсе, аны жоопко тартууга ошол эле жетиштүү болгон. Вопрос он отвечал положительно.
Ошентип бир нече жыл ичинде криминалдын ана башы дегендердин көбү камакка алынып, кээ бирлери башка жактарга, айрыкча Орусияга көчүп кетишти. Ал эми алар жашаган үйлөргө бийлик эл көрсүн деп полиция бекеттерин ачып койду. Бирок ошону менен маселе таптакыр чечилип калган жок. Криминалдын өкүлү кармалды деген кабарлар азыр да чыгып калат. 2018-жылдын жазында Грузия бийлиги мыйзамдарды дагы катуулатып, шектүүлөрдүн тизмесин дагы кеңейтти. Конкретные результаты пока... Конкреттүү бир жыйынтыктар азырынча анча деле билине элек. Бирок мындай ыкма эл аралык деңгээлде юристтер арасында абдан жакшы кабыл алынды десек болот. Жакында айрым маалымат булактары Путин ички иштер министрлигине кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүп, Грузиянын тажрыйбасын колдонгула деген тапшырма берген айтып чыгышты. И применить так называемый грузинский опыт. Азыр Грузин бийлиги кылмыш дүйнөсүн түп тамырынан жок кылуу менен катар, ошого ыктаган менталитетти да жоебуз деп максат коюп жатат. Бул үчүн Ички иштер министрлиги мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгып, парламентке жөнөттү. Маселен, көчөдөн жанжалдашуу жана буга өспүрүмдөрдү тартуу үчүн 3 жылга чейин түрмөгө камалышат. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Азаттыктан Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Карелияда башка аймактар менен байланыштырып туруучу көпүрө кооптуу абалга кептелгендиктен жергиликтүү тургундар өзлөрү чогулуп, башка эски көпүрөнү өз колу менен оңдоп, жаңыртып алышты. Бирок эми түйшөлткөн башка маселе чыгууда. Космос мейкиндиги таштандыга толо баштады. Орбитада 1 сантиметрден тартып андан чоң калдык сыныктардын саны 750 миңдин тегерегинде. Алардын ар бири космоска учурулган спутникти бузуп же таптакыр жарактан чыгарып салышы толук ыктымал. Бир объект экинчисине урунуп, катастрофа пайда болот деген ыктымал сценарий бар. Кышында гүлдөп чыккан мимоза. Абхазияда быйыл кыш болгон жок. Кадимки жаздын күнүндөй айлана көккө бөлөнүп турганы жакшы болду дешет жергиликтүүлөр. С удовольствием пишу. Тепло, не замерзают руки. Күн жылуу, манай абдан жакшы. Мындайда сүрөттө көңүлдөнүп тартасың, колуң үшүбөйт. Каректе Евразия телепрограммасы уланууда. Эми назарыңыздарды Орусиянын Корея Республикасындагы чытырман токойлордун арасында жайгашкан чакан айылдын тургундарынын демилгесине буралы. Айылды башка аймактар менен байланыштырып туруучу көпүрө кооптуу абалга кептелгендиктен жергиликтүү тургундар өзлөрү чогулуп, башка эски көпүрөнү өз колдору менен оңдоп, жаңыртып алышкан. Бирок эми ошол көпүрөнү жергиликтүү бийлик кабыл албай, бир нерсе болсо өзүңөр жооп бересиңер деп эскертип жатат. Андан башка көпүрөгө чейин жетиш үчүн 30 чакырым аралыкты өтүү керек. Арсар абалда калган көпүрө тууралуу кийинки баянда. Татьяна Малки Карелиянын Суойолки кыштагынын тургуну. Ал маданият үйүндө иштейт. Бош убактысында ушинтип килемче токуйт. Аларын сатып, бир аз болсо да тыйынтыпыр кылып алат. Тут как бы такой продажи нет. Бул жерден килемче сатып көп деле акча жасай албайсың. Прямо на расхват. Айылдын көпчүлүк тургундары сыяктуу эле Татьяна токой чарба ишканасында эмгектенчү. Токой кыйып, жыгач даярдоо бул аймакта жалгыз гана барктуу кесиптердин бири болчу. Бак-дарактардын баары бара-бара кыйылып бүтүп, эл жумушсуз калган. Сначала закрылся лесозавод. Адегенде завод жабылды, жумушу жоготуруп калдык. Башында жумушту үзгүлтүккө учуратпоо аракети көрүлүп жатты. Бирок кийин баары бир токой түгөнүп, өндүрүш токтоп калды. Элди иш менен камсыздап туруучу ишкана жабылгандан кийин айылдын калкынын саны 5 эсе кыскарды. Азыр тургундардын жалпы саны кичине балдарды кошкондо 150гө жетпеген адам. Мунун айынан айылда бала бакча жабылды, кийин мектеп да иштебей калды. В конце концов, пока в прошлом году у нас не закрылась школа. Ошентип мектебибиз да жабылып калды. Жаштарыбыз башка каякка көчүп кетсек деп жер издей башташты. Билим берүү тармагын оптималдаштырабыз деп балдарды мектепке чейин ташып жеткирүү кызматы деле азыр эч кимди кубантпай калды. То есть мало кого радует. Айылга эң жакын жайгашкан шаарга чейин 30 чакырымдык жол. Бул жол Суойолки суусундагы көпүрө аркылуу өтөт. Жергиликтүү тургундардын айтымында жазында суу ташкындаганда көпүрө кооптуу абалга кептелет. По весне что-то было такое, что начал мост болтаться. Жазында көпүрө бошой баштады. Атайын адистер келип 10 чакты күн иштешти.
Эмне иш кылганын билбейм. Оңдоп жатабыз дешкен. Бирок кээ бир тургундар көпүрө кайра бошой баштаганын байкап калышыптыр. Уже что-то происходило. Көпүрө жарактан чыкса, айыл толугу бойдон байланышсыз калмак. Ошондуктан тургундар жыйын өткөрүп, мурда кыйылган бактарды ташып өтүү үчүн курулган көпүрөнү калыбына келтирүү чечим кабыл алынган. Анын үстүнө бул көпүрө аркылуу шаарга чыгуу 2 эсе аз убакытты талап кылат. Эгерде кооптуу көпүрө менен барса 40 чакырым, ал эми оңдолгон көпүрө менен болгону 15 чакырым. Посоветовались с мужиками. Эркектер чогулуп оңдоп чыгалы деп чечтик. Мурда бул жерден оор жүк алып өтүп жүрүп бузуп кетишкен. Өзүбүз жасап чыгалы дедик. Он был у нас. Айыл тургундары оңдоо иштерин долбоорсуз тиешелүү мекемелер менен макулдашпай эле баштап алышкан. Болгону республикалык бюджеттен материал сатып алууга гана каражат сурашкан. Шаймандарды жана техниканы өзүлөрү чыгарып, эң башкысы көпүрөнү өз колу менен оңдоп чыгышкан. Большие, группы собирались людей, приходили. Көп киши катышты. Кээ бирлери жайындай салганы убактылуу келгенде кол кабыш кылышты. Айрымдар туулган айылына кайра көчүп келип, курулуш иштерине жардам беришти. 15-20 кишидей топтолуп иштеп жаттык. Мындай болуп, 1-2 адам иштесек, жумушту аягына чыгара албайт элек. По 15, по 20 человек. Көпүрө курууга жарым жыл убакыт кетти. Февраль айынын орто ченинде пайдаланууга берилип, эл кенен ары бери каттай баштады. Дал ушул көпүрө аркылуу жергиликтүү тургундар токойго чыгып, мөмө жемиштерип, сатып оокат кылышат. Бул жерде баары бар. Күзүндө жер жемиш бышат. Ошолорду терип тапшырышат. Козу карын терилет. Аны чогултуп кургатып тапшырышат. Сатышат. Ленинграддыктар келип клюква, кара моюл, брусника терип кетишет. Балык кармап сатса да болот. Кээ бирлери атайын балык үчүн келишет. Токойдун ичиндеги көлдөргө барыш керек. Бул көпүрөдөн башка ал жакка өтө турган жол жок. Көпүрө салынып бүттү. Бирок чечилбей жаткан бир маселе бар. Тиешелүү мекемелер менен макулдашылбай салынгандыктан көпүрөнү пайдаланууга бийлик уруксат бербей коебу деп чоочулашат айыл тургундары. Ал эч жерде катталган эмес жана жоопкерчилик кимде экени белгисиз. Мы боимся очень. Боитесь чего? Биз чочулап жатабыз, өзү билемдик кылдыңар деп чыгышабы. Ошондон коркобуз. Мыйзам боюнча бүт эрежелерди сактап, макулдашып жасаш керек эле да. Эми аны уруксаты жок салдыңар деп бузуп, акча да бөлбөй, бизди көпүрөсүз калтырышабы деп коркобуз. Каждую. Вот это очень мы боимся. Азырынча аймактын бийлиги көпүрөнү тийбейбиз деп убадасын берип жатат. Бирок аны тейлөөдөн да баш тартып койду. Демек баардык жоопкерчилик эми элдин өзүндө. Ал эми эл өз киндигибизди өзүбүз кесип жашоого көнүп деле калдык. Эч кимден колдоо күтпөйбүз деп ишенимдүү айтууда. АКШда өлкөнүн космостук күчтөрүн түзүү тууралуу чечим кабыл алынды. Армиянын бул бөлүгү атаандаш өлкөлөрдүн космостогу достукка жатпаган болжолдуу аракеттерине каршы турууну максат кылат деп айтылды. Алгачкы сунушка ылайык космостон келген коркунучтарга каршы турууну көздөгөн бул күчтөр жөө аскерлер, деңиз флоту жана аба күчтөрү сыяктуу армиянын 6-чы өзүнчө бөлүгү болот. Бирок буга Конгресстин макулдоо керек. АКШ космостук агенттиги НАСА үчүн жылына $20 миллиард каражат сарптайт. Кытай өзүнүн космостук мекемесине $11 миллиард, Орусия Роскосмоска $3 миллиард бөлөт. Тынчсызданган окумуштуулардын биримдигинин маалыматы боюнча учурда Жер планетасынын орбитасында 1900дөн ашуун спутник бар. Алардын 43% Америкага, 14% Кытайга, 8% чукулу Орусияга туура келет. Дал ошол миңдеген жасалма спутниктер соңку кездери космос мейкиндигинин тазалыгы тууралуу маселени биринчи планга чыгара баштады. Окумуштуулар ал жактагы ар кандай калдыктар жана сыныктар көйгөй жаратышы мүмкүн дешет. Мына ошондуктан жакында Airbus компаниясынын инженерлери космос мейкиндигин тазалоочу аппарат ойлоп табышты. Жер планетасынан жүздөгөн чакырым алыстыктагы мейкиндик окумуштуулардын жаңы эксперименти. Заманбап технологиялардын акыркы үлгүсүнө негизделген ыкма менен жасалган космостук жабдык секундасына 20 метр ылдамдыкта учуп келип, 1,5 метр аралыктан темир бутага барып тийди. Соккунун күчү абдан катуу болгондуктан металдын кесиндисин тешип өтүп, кармалып турган таякчасында сындырып кетти. Мындай ыкма менен окумуштуулар космоста топтолгон таштандыдан арылса болот дешет. Себеби ал жакта чогулган темир тесек бара-бара космоско учурулган спутниктерге жана кемелерге тийип, аларды жарактан чыгарып салышы ыктымал. Жердин жашоочуларын аба ырайы, авиакаттамдар жана глобалдык коммуникациялар тууралуу кабардар кылып туруучу жабдыктардын баарынын иши дал ошол космостук мейкиндиктин тазалыгынан көз каранды болгондуктан
бул жаатта маселени чечүүгө багытталган аракеттер көрүлүшү керек экени анык дешет изилдөөчүлөр. Жаңы ойлоп табуу Airbus компаниясынын окумуштууларына таандык. Ишкананын алдыңкы инженери Алистер Оймандын айтымында найзасымал жабдык космосто учуп жүргөн ар кандай керексиз темирлерди илип алып чогултат. Мунун мындай учу бар. Эгер керексиз темиртесек же космостук кеменин калдыктары болсо, найзадай тешип өтөт. Тешип илип алгандан кийин дароо тиш сымал бекиткич иштейт да, илинген нерсе кайра чыга албай, ошол бойдон учуна илинип калат. Ошентип баарын чогултуп алса болот. Бүгүнкү күндө жер шарынын орбитасында тегеренип жүргөн ар түрдүү темиртесек, калдык, сыныктардын саны 16.000ден 20.000ге чейин жетет. Алардын эң кичинеси 10 сантиметрдей, ал эми эң чоңу андан кыйла жазы жана оорураак келет. Ошону менен катар изилдөөчүлөрдүн эсебинде орбитада 1 сантиметрден тартып андан чоң калдык сыныктардын саны 750.000дин тегерегинде. Космостогу калдыктар чынында эле чоң проблемага айланды. Күн сайын биз улам жаңы бир космостук аппаратты учуруп жатабыз. Космос мейкиндигин күнүмдүк жашообузда кеңири пайдалана баштадык, бирок мунун баары келечекте космосту колдонуу багытында бир топ орчундуу маселелерди пайда кылышы ыктымал. Ошондуктан биз ойлоп тапкан жаңы технология ушул көйгөйдү чечүүгө багытталган. Ошол эле учурда космостук кемелердин бири-бири менен кагылыша кетүү да коркунучу пайда болууда. Жогорку технологияларга негизделген жабдыкты киттин найзасы деп атап коюшту. Анын негизин серпилгич тетикке байланган тиш сыяктуу темир бөлүктөр түзөт. Найза атайын бекем зымга байланып учурулат. Чогулткан таштандылары кайра жерди көздөй учуп баратып, күйүп жок болот. Учурда ойлоп табуучу инженерлер командасы миссиянын акыркы экспериментине даярдык көрүп жаткан чагы. Март айында Remove Debris космостук кемесинин бортунда парустарды үйлөшөт. Ал кемени жердин атмосферасына тартып алып барат да, ошол жактан жок кылынат. Эң биринчиси объектти көрүп, ал кыймылдайбы же жокпу аныктап алыш керек. Биз космостук кемеде эксперимент жасаганда муну визуалдык навигация жолу аркылуу ишке ашырдык. Мындай ыкма объекттин өзүн, анын чоңдугун, кыймылын аныктап алууга жардам берет. Албетте аны кантип кармап алса оң болот, ошону да биле алабыз. Объектти аныктап алган соң аны оңой эле башкара баштаса болот. Албетте чогулган темир тезекти бир нерсе кылыш керек. Биз атайын чоң парус сымал тор жасап, ошого чогултсакпы деп жатабыз. Анын баары атмосфера аркылуу өтүп баратканда тез эле күйүп кетет. Демек, таштандыны аныктап, кармап жок кылабыз. Албетте долбоор ишке ашып, толук иштей башташы үчүн жылдар талап кылынат. Бирок, жерди космостук ыпыр-сыпырдан тазалоо үчүн бул эксперимент маанилүү кадам болуп эсептелет дешет окумуштуулар. Таштанда чогулта турган найзанын учуу ылдамдыгын долбоор толук ишке аша баштаганда секундасына 30 метрге жеткирүү пландалууда. Учурда инженерлер система учуп жүргөн объектти жаңылбай кармап алгыдай болушуна жетишүү үчүн кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышат. Келерки 5 же 10 жыл аралыгында миңдеген ири космостук аппараттар учурулганы жатат. Космостук саякаттардын буга чейинки тарыхына көз чаптырсак, бул алда канча көп сандагы техника. Албетте, мындай жагдай космоста бош учуп жүргөн темир тезектин көптөгөн кагылышууларын шартташы толук ыктымал. Андыктан биз ошондой процессти башкара аларыбызга ишенгидей болушубуз керек. Космос мейкиндигинин тазалыгына кам көрүү зарыл. Remove Debris миссиясы Европа комиссиясы каржылаган Сурей университети ишке ашырып жаткан долбоор. Былтыр апрелде алар эксперимент катарында эл аралык космостук станцияга кемесин жөнөтүшкөн. Ар кандай калдыктар жана сыныктар көбөйө берсе, космоста абал кадимки азапка айланаарын өткөн кылымда НАСА агенттигинин консультанты Дональд Кеслер эскерткен. Анын атынан бул көрүнүштү Кеслер синдрому деп атап да жүрүшөт. Ал космоско учурулган жасалма спутниктер бара-бара жердин айланасындагы орбиталарды жараксыз кылып коерун айткан. Бир объект экинчисине урунуп, катастрофа пайда болот деген ыктымал сценарий бар. Эгер чын эле ошондой күн келсе, күнүмдүк жашообуздагы кадимки көрүнүшкө айланып калган, биз көнүп, жакшы көрүп калган көптөгөн нерселерден айрылабыз. Бул GPS, спутник навигациясы, телефон, интернет. Керектен чыккан спутниктердин эки коркунучу бар. Биринчиден, алар башка космостук кемелерге барып урунуп, аларды талкалашы ыктымал. Экинчиден, башкаларга урунуп, өзүлөрү да майдаланып, ар дайым коркунуч жаратып туруучу кооптуу объектке айланат.
Көрсөтүүбүздү Абхазиянын күн нурuna бөлөнгөн көл жээктеринен чакан баян менен жыйынтыктайлы деп турабыз. Быйыл Кыргызстанда кыш жылуу болду деп жатабыз. Мындай аба ырайы абхазиялыктарды дагы кубантып жатат. Күн чайыттай тийип жатканынан мимоза гүлдөп, аны саткан ишкерлер жакшы киреше табууда. Мисалы, Сочи аркылуу Абхазиядан азыр бир суткада 1,5 тонна мимоза өтүп жатыптыр. Абхазияда кыштын күнүндө мимоза гүлдөп чыкты. Февраль айы экенине карабастан абанын температурасы жогору болууда. Быйыл тоо койнундагы Рица көлүн эске албаганда, башка көл жээктерине кар такыр жааган жок. Кыш бою жергиликтүү тургундар эс алуу күндөрүн суунун жээгинде өткөрүштү. Быйыл кышында бул жерде абанын күндүзгү температурасы плюс 15-20 градуска чейин көтөрүлүп жатты. С удовольствием пишу. Тепло, не замерзают руки. Күн жылуу, маанай абдан жакшы. Мындайда сүрөттө көңүлдөнүп тартасың, колуң үшүбөйт. Эртең менен тең кечке чейин туруп тартам. Быйыл кыш абдан жакшы болду, тегерек четтин баары жашыл. Кыш мезгилинин бозомук фонунда жашыл бактарактар өзгөчө ачык көрүнөт экен. Куртка кийген адамдарды көргөндө эле, азыр кыш мезгили да деп ойлоп коесуң. Алянаңдын баары жашыл. Кыш бою же эмне билбей кетесиң деди. А так все вокруг зеленое. И непонятно, зима пришла или что у нас. Суунун жээгинен жергиликтүү тургундарды гана эмес, атайын эс алганы келген туристтерди да кезиктирүүгө болот. Когда сериал будет перед сериалом. Зимой в Абхазии хорошо. Кышында Абхазияда аябай жакшы. Орусиянын борбордук тилкесине салыштырганда тамак ашы да даамдуу. Соңку жылдары Абхазияда кышкы туризм жакшы өнүгө баштаганын адистер айтууда. Туристтерди негизинен жылуу климат жана көлдүн илеби келип турган таза аба кызыктырат. Бирок албетте жай мезгилине караганда адамдар азыраак. Шаардын ызы-чуу жашоосунан алаксып эс алгысы келген туристтер үчүн дал ушундай шарт жагымдуу. Кадырман көрөрмандар, мына ушул видео баян менен программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун интернеттеги расмий сайтына кирип, биздин берүүлөрдү көрсөңүздөр болот. Каректе Евразия телепрограммасынын архиви сайтыбызда дагы, YouTube'дагы каналыбызда дагы бар. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен мен Рахат Кеңешова болдум. Саламатта калыңыздар.